Добро пожаловать. Здравствуйте. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 21 октябрда Япониянын Токио шаарына иш сапары менен барган. Өлкө башчынын басма сөз кызматы билдиргенде, иш сапардын алкагында Tokyo Rob MFG корпорациясынын башкы кеңсесине барды. Мамлекет башчы корпорациянын ишмердиги менен таанышып, анын башкармалыгынын төрагасы Шигето Танака менен жолугушту. Тараптар инвестициялык кызматташтыктын келечегин талкуулашты. Мындан сырткары Жээнбеков Tokyo Rob MFG жетекчилиги менен 2017 жана 2018 жылдары Бишкектеги жолугушууларда макулдашуулардын баары бүгүнкү күндө ишке ашканын, Кыргызстанда корпорациянын кичи ишканасы ийгиликтүү иштеп жатканын баса белгиледи. Tokyo Rob MFG корпорациясынын башкармалыгынын төрагасы Шигето Танака корпорациянын бүгүнкү күндө Казакстан, Шри-Ланка жана Филиппинде иш жүргүзүп жаткан Бишкек шаарындагы кичи ишканасынын ишмердигин кеңейтүү боюнча пландар менен бөлүштү. Ошондой эле Шигето Танака Кыргызстан менен кызматташтыкты өнүктүрүүгө корпорация кызыктар экенин өзгөчө белгиледи. Биз заманбап Япон инновациялык технологияларын киргизүү жолу менен Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүнө өз салымыбызды кошкубуз келет деп белгиледи ал. Бишкектеги Tokyo Rob MFG корпорациясынын кичи ишканасынын кызматкерлери аткарылып жаткан иштер жана жакынкы келечектеги пландар тууралуу айтып беришти. Корпорациянын кичи ишканасы Япония өкмөтүнүн колдоосу менен Кыргызстанда биргелешкен долбоорлорду ишке ашырат. Учурда Бишкек-Ош жолунун бир бөлүгүндө көчкүүгө каршы курулуштар орнотулуп жатат. Жакынкы мезгилде буга окшогон жумуштар аталган жолдун башка бөлүктөрүндө да башталат деп айтылат маалыматта. Tokyo Rob MFG дүйнө жүзү боюнча жогорку технологиядагы болот аркандарды чыгаруучу ири ишканалардын бири. Корпорациянын Бишкек шаарындагы кичи ишканасы 2017 жылы ачылган. Бизге инвестиция алган технология аба менен сууда керек бизге азыр. Сиздерде өнүккөн мамлекеттер менен айрыкча Япония менен иштешке абдан кызыктарбыз. Япония мамлекети бизге эгемендүүлүгүн абдан көп жардам берген. Электромобилдерди колдонуу боюнча аймактык лидер болуп калуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев электр кыймылдаткычы бар транспорт каражаттарын колдонууну өбөлгөлөө жана 2019-2020 жылдарга карата Кыргызстанда кубаттоо инфраструктурасын түзүү маселеси боюнча кеңешмеде айтты. Өкмөт башчы дүйнөлүк тенденцияда электромобилдик транспорт күн санап кеңири колдонулууда. Буга байланыштуу биздин өлкөдө бул багыт жашыл экономиканын бир артыкчылыктуу багыты катары каралышы керектигин белгиледи. Премьер-министр мамлекеттик органдар жарандарга үлгү көрсөтүшү керектигин баса белгилеп, мамлекеттик бюджеттен кошумча каражат бөлбөй, мамлекеттик органдардын автопаркын электромобилдерге өткөрүү программасын иштеп чыгууну тапшырды. Электромобилдердин батареяларын кубаттоо үчүн электр энергиясына 1 сом 59 тыйын өлчөмүндө атайын баа бекитилет. Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз Республикасынын салык кодексине өзгөртүүлөрдү демилгелөөнү жана электромобилдер үчүн КНС төлөөгө мораторий киргизүүнү тапшырды. Мындан тышкары транспорттун бул түрү унаа салыгынан жана комплекстик бөлүктөр жана кубаттоо инфраструктурасы үчүн кошумча нарк салыгынан бошотулмакчы. Жашыл экономика Кыргызстанда болуш керек деп атабыз баардыгыбыз тең. Анын ичинде экологияны бузбай турган, жарандарыбыздын ден соолугуна зыян аз боло турган биз ушундай автотранспорт болобу, технология болобу, өндүрүш болобу, бардыгы ушул багытта бизде өнүгүш керек. Октябрда 2019 жылдын октябрь айында да биз иш план иштеп чыкканбыз. Электромобилдерди колдоо боюнча. Мына азыр статистикабызда ушу 100гө жакын электромобиль жүрүп атат деп айтылып атат. Буларды биз билесиздер, салыктан бошотконбуз. Бизде мамлекеттик органдардын колдонуп жаткан автотранспорттары. Биз өзүбүз үлгү болуп башташыбыз керек деп ойлойм.
Бүгін 21 октябрда Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Түркиянын улуу улуттук жыйынынын депутаты Хабибе Очал менен жолугушту. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушууда мамлекеттер аралык эки тараптуу кызматташтык маселелери талкууланып, Дастанбек Жумабеков Кыргызстан менен Түркия стратегиялык өнөктөш өлкө экенин белгиледи. Мамлекеттерибиз ортосунда жетишилген келишимдер эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө өөлгө болот деген ишеничтемин. Бизди бир туугандык, достук жана бардык багыттар боюнча түзүлгөн тыгыз кызматташтык бириктирип турат. Мындан арыда өлкөлөрүбүздүн жаркын келечегине керектүү өз ара кызыкчылыкка шайкеш келген алакаларды арттырышыбыз зарыл, деди төрага. Ошондой эле төрага түрк тилдүү өлкөлөрдүн кызматташтыгын бекемдөөдө депутат Хабибе Очалдын салымы чоң экенин билдирди. Өз кезегинде Хабибе Очал эки өлкөнүн парламенттеринин ортосундагы өз ара кызматташтыкты кеңейтүү, ошондой эле билим берүү тармагы боюнча тыгыз байланышты өнүктүрүү зарылчылыгына токтолду. Мындан тышкары депутат Айым депутат Жумабековдон билим берүү тармагы боюнча эки өлкөнүн кызматташтыгына тиешелүү айрым маселелерди чечүүгө көмөктөшүүнү өтүндү. 4 октябрда BMW X5 унаасы менен Мадина базарынан чыгып кеткен Хуфур Абдурахимандын сөөгү Кочкордо табылган. Аны өлтүрүүгө шек саналган 4 киши 19 октябрда кармалган. Алар Абдурахимандын ак түстөгү BMW X5 автоунаасын кара түскө боеп салганы аныкталган. Шектүүлөрдүн көрсөтмөсүнүн негизинде ишкердин сөөгү Нарындын Кочкор районундагы автожолдон 150 метр ары жактан табылган. Хуфур Абдурахимандын сөөгү жерге 70-80 сантиметр тереңдикте көмүлгөн. Милиция кызматкерлери жансыз денени казып чыгып, ишкердин сөөгүн Бишкекке алып келишкен. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев шаардык ишкер Хуфур Абдурахимандын уурдалып жана андан соң өлтүрүлүшү боюнча кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө ички иштер министри Кашкар Жунушалиев маалымдагандай, ишкер жоголгондугуна байланыштуу ички иштер органдары тарабынан бардык тиешелүү ыкчам издөө чаралары көрүлүп, күбөлөр суралды. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында 8 шектүү кармалып, учурда алар тергөө абагына киргизилген. Ошону менен бирге кылмышка тиешеси бар, анын ичинде ишкердин унаасын сатууга аракеттешкен жарандар аныкталды. Азыр биринчи алынган далилдерди бекемдөө иштери жүрүүдө. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев өзгөчө белгилегендей, издөө чараларынын комплексин ишке ашырууда Коопсуз шаар долбоорунун техникалык мүмкүндүгү маанилүү роль ойногон. Ал жоголгон ишкердин жана адам урдоо жана өлтүрүүгө шектүү жарандардын изин тез аныктоого гана эмес, тергөө үчүн зарыл болгон маалыматтарды топтоого жана талдоого шарт түздү. Абылгазиев баса белгилегендей, ишкердин мыкаачылык менен өлтүрүлүшү коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Жарандар, анын ичинде чет өлкөлүк ишкерлер, ишкердик менен эркин алектенүүсү үчүн мамлекет ишкерлерди коргонуу өзүнүн маанилүү милдеттеринин бири катары көрөт. Милициянын уюшкан иш аракеттеринин жана Коопсуз шаар долбоорунун техникалык мүмкүндүктөрүнүн натыйжасында бул аяосуз жана мыкаачылык менен адам өлтүрүү фактысынын бети ыкчам ачылды. Ошону менен катар акыркы окуялар укук коргоо органдары ишкерликти колдоо боюнча тереңдетилген иштерди аткарууга тийиш экендигин даана күбөлөндүрүп турат. Бул өлкө экономикасы үчүн ишкерлер арасында колдоо тапкан, өкмөттүн бизнести коргоо боюнча демилгелеринен кем калбаган мааниге ээ деп баса көрсөттү ал. Буга байланыштуу өкмөт башчы адам өлтүрүүнү тергөө иштерин аяктап, бардык күнөөлүүлөрдү, анын ичинде маалымат ташыгыч ким экендигин аныктоону тапшырды. Иликтөөнүн жыйынтыгы менен коомчулукка чуулгандуу кылмыштын майда баратына чейин маалымат берүү керек. Муну менен катар тийиштүү мамлекеттик органдар ишкерлерге каршы жасалган кылмыштарды алдын алуу үчүн профилактика жүргүзүүнү камсыз кылуу үчүн алдын алуу комплекстүү иш-чараларды ишке ашыруу, баарынан биринчи жүргүзүлүп жаткан аналитикалдык иштерге басым жасоо милдеттендирилет. Ошол эле учурда ишкерлерди, анын ичинен чет элдиктерди дайыма мыйзамды карманууга жана маселелерди өз алдынча криминал менен чечүүгө аракеттенбөөгө, эгерде маселе жаралса, өмүрдү жана мүлктү сактоо үчүн милицияга кайрылууга чакырам, деп кошумчалады премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров буунун адам укуктары боюнча башкармалыгынын аймактык өкүлүнө, Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнө жана ЕККУнун Бишкектеги борборуна ачык кат жазды. Катты Voice of Freedom коомдук фондунун төрагасы Абдумомун Мамараимов таратты. Аскаров номер 19 түзөтүү колониясынын башчысы Турусбеков мыйзамсыз иштерге барып жатат деп эсептейт. Анын айтымында түрмө жетекчиси жолугушууларга чектөө киргизип, пенсия төлөп берүү боюнча талапты көңүл сыртында калтырууда. Укук коргоочу өзүнүн эле эмес, башка соттолуучулардын да укуктары бузулуп жатканын белгилеген. Эл аралык коомчулук Кыргызстан бийлигин буунун адам укуктары боюнча комитетинин чечимин аткарууга жана мени токтоосуз түрдө бошотууга чакырып жатканда, номер 19 түзөтүү колониясынын башчысы мени шылдыңдап, үй бүлөм менен жолугушууга тоскоол болууда, деген Аскаров. Ал июль окуясы боюнча соттолгондор буунун адам укуктары боюнча башкармалыгынан жана башка эл аралык уюмдардан бул ишти караган соттордун жана адвокаттардын көз карандысыздыгынын деңгээлин аныктоону жана кыйноо тууралуу даттанууларды текшерүүнү күтүп жатканын белгилеген. Жалал абадтык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010-жылдагы кандуу кабаланы уюштурган деген айып менен соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Ал азыр Чүйдүн Жаңы Жер айылындагы номер 19 абакта кармалууда. 30 июлда Чүй облустук сотунун коллегиясы Аскаровду абактан бошотуу тууралуу өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартты. Соттук процесске Британия, Германия, Швейцариянын элчиликтеринин жана Human Rights Watch эл аралык уюмунун буунун адам укуктары боюнча комитетинин өкүлдөрү көз салды. Мамлекеттик айыптоо өмүрүнүн аягына чейин кесилген адамдын иши кайра каралууга жатпай турганын билдирген. Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин жайыт мал чарба жана балык чарба департаментинин башчысы Бакытбек Мамытканов кызматтан алынды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Белгилей кетсек, бүгүн Мамытканов мыйзамсыз иштен алынганын айтып, нааразычылыгын билдирген. Электр станциялары ишканасынын директорунун орун басары Азамат Жөө-Туманов каза болду. Бул тууралуу Улуттук энерго холдингдин басма сөз кызматына таянып Азаттык жазды. Мекемеге тараткан маалыматка караганда, Жөө-Туманов 39 жашта болчу. Ал инсульттан улам 20 октябрда көз жумган. Анын артында үй бүлөсү, 4 баласы калды. Пара талап кылган Жети Өгүз районунун прокурорунун орун басары жана тергөөчү УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Эске салсак, камалгандар А аттуу жарандын кылмыш ишин кыскартуу үчүн 100 000 сом талап кылышып, 60 000 сомду алып жатканда кармалышкан. Ноябрь айынын башында Кыргызстанда 4 күн катары менен эс алуу күнү болот. Бул маалыматты Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен тастыкташты. 7-8 ноябрь Кыргызстанда тарых жана бабаларды эскерүү күнү. Бул расмий майрам бейшемби жана жумага туш келет. Андан кийинки ишемби жана жекшемби 9 ноябрь жумуш күнү эмес. Короче, барсетку нашел. Вот как зовут тебя, брат? Адлет. А? Адлет. Адлет. Настоящий казах. Еркек 6. Здесь Кто не знает, здесь 1, лежало 2, 3, 2 4, штуки 5, баксов. 6. Бишкекте 2200 таап алган Адлет аттуу жигит акчаны ээсине кайтарып берди. Бул тууралуу Вести Кейджи жазды. Акчасын жоготкондор купюраларды санап көрүп, бардыгы ордунда экенин белгиледи. Кыргыз жигитинин ак ниеттүүлүгүнө ыраазы болгондор ага $500 сыйлык ыйгарды. Если бы ты их взял бы все, они для тебя были бы харамом. Ага, А вот эти конечно, $500, брат, они халяль для тебя, брат. Конечно, Поэтому, блин, да, мужик же есть. Конкретно. Телефон, брат, мой запиши. Ага. Иншаллах, мы с тобой.
Кыргызстандагы тоо чокуларынын бирине Турдакун Усубалиевдин ысымы берилди. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Агенттиктен билдиришкендей, Жаштар иштери боюнча агенттиктин директорунун орун басары Канатбек Арпачиев башында турган кыргызстандык альпинисттер Кыргыз Ала тоосунун борборундагы бийиктиги 4650 метрге жеткен мурда аты жок болуп келген чокуга чыгып, ал жерге Турдакун Усубалиевдин ысымы жазылган тактаны орнотушкан. Бул жүрүш Кыргыз СССР Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы, Кыргыз Республикасынын баатыры Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына карата уюштурулган. Экспедицияга Михаил Даничкин, Андрей Алинов, Виктор Филинов жана дарыгер Асель Байбагышева катышкан.